Кенен Сарыхандын жанында ар дайым бирге жүргөн жар чырчысы Бөлтүрүк чечен деген болгон. Кенен хан экинчи жолу Кыргызга каршы аттанам деп турганда Бөлтүрүк чечен өзүнүн келечекте көрө билген туйгусу менен мындай дейт: Алдаяр ханым, Кыргызга аттанба. Кыргыз алдыра койчу эл эмес, оңой жоолу. Алар кыракы, кыйын душман. Аларга катылганы өзүнө ор казганы го. Кыргыздардын жоо жарагы шай болот, жигиттери шертине бек болот. Асказ оолу Ала тоосу элине чеп, алардын аткандары кийик, жегендери кайберен эти. Уруу жаматташкан эл болот. Абышкасы чечен, жигиттери берен, кыздары тирең келет. Найзасы кыска, айбалтасы алмаздай курч, чокмурлору таштай катуу. Жоодон коркуп качпайт, түстүкке качырганда жаза тайбайт. Беттегенин алат, бетин ала качпайт. Түз качырат, түг артын карабайт. Кыргыз жаалдуу, көзү оттуу. Кыргызды чабам деген адашат, айыкпаган кеселге жабышат. Аларды аргымак кууп жетпейт. Ата бабаңда алам деп кыргызды ала алган эмес. Кыргыздарга эч кимиң алы жеткен эмес. Чоң атаң Абылай Саягыр Садырды өлтүрөмүн деп кунуна 100 000 жылкы берип кутулган эди деп зарып какшаса да ал укпады. Бүбү Айра Бектенова, Айтамга.